Sözü çıkarırken boşuna alıp үй камагына чыгаралы дегенде эле бул бир встречный шаг деп баяласа да болот муну. Мына сиз айткандан кийин момундай адамдарга барып атабыз деп. Бүгүн шахматтын оюнда болгон нерсе да бар. Кыргызстанда соңку күндөрү медианын күн тартибинин сап башында турган экс-депутат Шайырбек Ташиев кайрадан талкууга түштү. Биз Ташиевдер таза адамбыз, элибизге ушу чын дилибизден кызмат кылып жаткан адамдарбыз. Буга чейин 4 ай мурун камалган Ташиев тергөө убагында кармалбаганы маалым болсо, 27-июлда анын эркиндикке чыкканы дайым болду. Мамлекеттик кызматкерлердин баарына сак болуш керек эле да. Нептеп кое берсе анда коррупция токтойт. Улам өлөт. Ички иштер министрлиги УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин энеси Шайырбек Ташиев үй камагына чыкканын маалымдады. Буга анын Кыргызнефтегаз ишканасындагы коррупциялык схемадан улам мамлекетке келтирилген зыяндын негизги бөлүгүн төлөгөнү негиз болгону айтылат. Тергөөнүн маалыматы боюнча Кыргызнефтегаз акча акционердик коому жана Кыргызгаз Петролиум компания жабы акционердик коомунун кызмат адамдары күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзам сатуунун коррупциялык схемасын уюштурушкан. Мыйзамга каршы аракеттердин натыйжасында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирилген. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучу ТШК мамлекетке келтирилген зыяндын негизги бөлүгүн өз ыктыяры менен төлөп берген. Ушул жагдайга байланыштуу соттун чечими менен ага карата колдонулган бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. 12 миллиард болуп туруп 12 миллиард болуп калды да. 13 болсо эмнеге 13 дейт? Министрлик тергөө уланып жатканын, анын жыйынтыгы чыкканда иш сотко жөнөтүлөрүн маалымдады. Мекеме Ташиевдин канча каражат төккөнүн тактаган жок. Ал чыгымдын негизги бөлүгүн жапты деп билдирди. Жалпы чыгым буга чейин 4,1 миллиард сомду түзөрү айтылган эле. Коюлган айып жана ийимдин билдирүүсү боюнча Ташиевдин өзүнүн адвокатынын пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. sözü çıkarırken boşuna alıp Шайырбек Ташиев Кыргызнефтегаз жана Кыргыз Петролиум компанияларындагы коррупциялык схемаларга байланыштуу алгач күбө катары суралып жүрүп, 1 апрелде шектүү макамында кармалган. Анын бөгөт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту СИЗО-1 тергөө убагында кармалат дегени менен ал 4 айга жакын милициянын убактылуу кармоочу жайында болгон. Ички иштер министрлиги буга тергөө талаптары жол берет деп түшүндүргөнү менен бул коомчулуктун талкуусуна түштү. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев 75-лердин каты боюнча иште шектүү катары өтүп, 2-июлда 1-май райондук соту аны 7 айыпталуучу менен кошо бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. 4 жылдык абак жазасы берилип, судья 3 жылдык пробациялык көзөмөл чарасын өзгөрттү. 2 аптадан кийин Ташиев социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасап, келелки жылдагы президенттик шайлоого катышпай турганын, бул өнөктүктө Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдой турганын айткан. Мындай билдирүүдөн 2 апта өтпөй, Кенже Ташиев абактан бошотулду. Албетте азыр анын акыбалы кандай болгон күндө дагы реабилитация болуп, соттуулугун алып салып, кийинки келечегине жол ачкандын үстүнөн иштей турган иш болуп атат аныкы. Ошон үчүн эми бул албетте шайлоодо ким өтөт ал дагы маселе. Колдойм деген жери бул албетте бийликке жагымдуу сөз. Кийин кандай болот? Муну эми баягы эмеде ошол өлкөнүн жүрүш турушуна жараша болот. Иштерин оңдоп кеткени, ана мына бир кадам өзүңүз болжоп айткандай кой үй камагына чыгаралы дегенде эле бул бир встречный шаг деп баяласа да болот муну. Мына сиз айткандан кийин момундай кадамдарга барып атабыз деп. Бүгүн шахматтын оюнда болгон нерсе да бар. Мен Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Жогорку Кеңештин 7-8 чакырылышынын депутаты 49 жаштагы Шайырбек Ташиев агасы атайын кызматтын төрагалыгынан кеткенден көп өтпөй депутаттык мандатын тапшырган. Камчыбек Ташиев 2020-жылы октябрь окуяларынан соң УКМКнын төрагасы болуп, өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бирине айланган. Президенттик шайлоону эрте өткөрүү боюнча 75тин каты чыккандан кийин жумуштан алынып, райондук сотто күнөөлүү деп табылды. Чечимге макул болгон Ташиевдин адвокаты шаардык сотко арызданганы турат. Ошол Камчыбек Ташиев жумуштан кетер менен биринчи кезекте эле анын өзүнүн сырткары ошол энеси Шайырбек Ташиев жана баласы сөзгө алынган.
Ana ошо баласы менен ишинин бериштирүүсү, ишинин камалуусу так ошол саясий турдагы бөлүп тарапка алып келген. Андыктан албетте аны эки бөлүп кароо туура эмес болуп турат. Саясий аракетте, саясий келе жаткан процесстерде ал Жапаровду колдоо максатында ар кандай активдүүлүк көрсөтүшү мүмкүн. Ошол сот отуруму негизинен териштирүү болуп аткандагы божомолдонуп камакка алынабы, тигиндей мындай болобу дегендер сөздөргө менимче чекит коюлду. Ал эч кандай камакка алынбайт жана негизинен эле татуу жабыркап деле калбайт деген кырдаалга келишет. Биз Ташиевдер таза адамбыз, элибизге ушу чын дилибизден кызмат кылып жаткан адамдарбыз. Шайырбек Ташиевдин абактан чыгышы буга чейин камалган айрым саясатчы, активист, журналисттердин маселесин кайрадан козгоду. Айрым эксперттер оор кылмышка айыпталган экс-депутаттын 4 ай өтпөй эркиндикке бошотулушун тандалмалуу мамиле катары сындап жатышат. Буга чейин бийлик, анын ичинде Камчыбек Ташиев УКМКны жетектеп турган учурда коррупция сыяктуу кылмыштарга айыпталгандарга аяоо болбой турганын, алардын жоопкерчиликке күчөтүлөрүн бир нече ирет айтканы бар. Ал эми Шайырбек Ташиев дал ушул коррупциялык иш боюнча шектүү катары кармалган эле. Мамлекеттик кызматкерлердин баарына сак болуш керек эле да. Ошонун жашоосу, турмушу. Анан ошону көргөн мамлекеттик чиновниктер мындан кийин коррупция кылбай калыш керек эле да. Сак болуш керек эле. Анан эгерде ушинтип эле жумшак кылып, септеп кое берсе, анда коррупция токтойт. Улана берет. Президент Садыр Жапаров буга чейин Ташиевдердин тегерегиндеги иш боюнча сот чечим кабыл аларын айткан. Андан кийинки процесстер тууралуу үн ката элек.